Салам ютубер досторум, жай 2024-жыл. Бул менин сиңдим. 9 жылдан кийин эки жээним метистер. Сиңдимдин күйөөсү италиялык. 9 жылдан кийин ушинтип көрүшүп жатабыз. Бул эң кичүүсүн такыр көргөн эмесмин. Мындан улуурагын 7 жашка чейинкисин көргөнмүн. Мына 9 жылдан кийин ушинтип сиңдим менен күйөө балам менен көрүшүп, негизи биз Herceg-Novi'де жайында бир жума чогуу эс алабыз деп пландаштырганбыз. Бирок биз азыр Подгорицага келдик. Бул Черногориянын борбор шаары, машинеси бар болгондуктан Подгорицага келип шаарды кыдыртып, балдарга, буларга сүрөткө түшүп, ар кайсы жакшы жерлерин көрүп, бирок ушул жай билесиздер, абдан ысык болду. 40 градус. Кечинде саат 8-де да 40 градус болуп жатты. Ушинтип көрүшкөндөн кийин чогуу убакыт өткөрүп, сүрөттөргө түшүп, видео тартып, сиңдим дагы Instagram алып барат, мен дагы ютубер болгондуктан баардык жерде, бүт жерде тартып жүрдүк бири-бирибизди. Ушинтип Подгорицада чоң дарыя сыяктуу арык агат. Ошол жерде көптөгөн көпүрөлөр бар. Могу негизи Millennium деген көпүрө. Подгорица деген менин видеомду көрүңүздөр. Ошол видеодон дагы көбүрөөк Подгорицаны көрсөткөнмүн. Андан соң биз ылдыйраак түштүк, анткени суусады балдар. Мыстак суу, сундук ичпесек ысыктан болбой калдык. Албетте, мен дагы Instagram алып баргандыктан мен дагы ысыкка карабай ушинтип сууга кирип бараткан жеримди да видеого тартып, инстаграмчиктерге айтып, канчалык бул жак абдан ысык экен, алар да көрсүн деп Most Millennium'ду көрсөтүп, андан соң бир нерсе деп дагы кобурадым окшойт да, азыр унутуп калдым эмне деп кобураганымды. Анткени же болбосо айтып берип атам, ушинтип жээндер менен ысыкта чыдабай ошо арыкта бутубузду малдык, салдык деп ошону айтып берип атсам керек да. Мына ушинтип бул жерден дагы сүрөткө түшүп, бул жерден дагы видеого тартып, анан жээндер менен бир сыра сергип, суу чачышып, ойноп, анан жөнөдүк. Карасам, мени да тартып коюптур. Алар менен келатканымды скрыта камера го деп күлдүм. Алар негизи Италиядан Хорватия аркылуу, Сербия аркылуу Herceg-Novi Черногорияга могу машинеси менен келиштир. Бул машинени быйыл жаңы алышкан экен, сонун комфортабельный машина экен. Бул машинада бизди куткарып калат да, ичинде кондиционер болгон үчүн. Анан мосттон чыгып алып, машина менен Подгорицадагы эң чоң торговый центрга келдик, Big Fashion деген. Анан бул жакты бир сыра кыдырып, шопинг жасап, анан торговый центрдин ичи да эме болот го, бирке салкын, бир аз салкындаштык да. Мага сиңдим белек ала келиптир, бул гейзер, кофе үчүн, кофе варка. Анан өзүнө алып келбестен кофе, итальянский кофени кошо ала келген экен. Анан ошо итальянский кофе менен ошо гейзерный кофе варкага жакшы көрөм да. Ошентип машина менен Herceg-Novi'ге да келип жеттик. Гөлжейке укмуш сон экен, дароо эле чуркадык, сууга чөбүз деп купальниктерибизди алып келип, суунун тазалыгы эми ушунчалык таптаза, анан туп-туздуу. Анан булардын ушундай тапочкалери бар экен, мага да бирөөнү беришти, Италиядан ала келиштир. Тапочка кийип сууга түшпөсөң, анткени асты асказот, тоо таш ушундай да. Себеби кум жээгинде эле да, кум да аз эле да, негизи көп эле пляждар цемент да, бияктачы. Анан бирок очкилер бар экен, очкилер менен ошо тоо асказот, суунун астында караган аябай кызыктуу экен, арасында ар кандай жандыктарды көрдүк, балыктардын түрлөрүн, анан кийин ёж, жанагындай краб, ушундай бир нерселерди көрдүк да, водорослерди. Аябай сонун, таптаза, чоңкуп, сууга түшүп, сергип, жыргап калдык. Ушунчалык кубандык, сүйүндүк сууга жетип келгенибиз үчүн. Анан күнүгө максат коюп аттык, кайка барабыз, эмне кылабыз деп. Эртең менен турар мен кофе латтем жасап алып, балконго барып китеп окуган жакшы көрөм. Бул менин эртең мененки ритуалым, кофе менен китеп окумай. Анан жөн эле китеп окубастан ошол көрүнүштү да силерге көрсөтүү үчүн видеого тартып койдум. Анда эмесе биз жөнөдүк, шаар кыдырганы. Гөлжекте эле жөнөдүк. Бул болсо байыркы 79-жылы болгон жер титирөөдө суунун үстүнө кулап түшкөн мондай мунаралар бар экен, ошолорду көрсөттүм. Була сиңдимдин үй бүлөсүнө айтып бердим, себеби мен музейде болгом, музейде ошол нерселердин баары айтылган болчу да. Анан могу Канлы Кула деген эсиңердеби? Мен ушул жөнүндө да видеом бар. Мен кантип ичинде ошо ачык музейде камап кетишкен, жапжалгыз калып калганмын. Андан кийин
бул кызыктуу окуяны ошол видеомон уксаңар көрсөңөр болот, уга элек болсоңор, көрө элек болсоңор. Ошентип ысыкка карабай шаарды кыдырып көрүп, күнүгө эле сууда, пляжда жата бербей, достопримечательностьтарды көрөлү деп жөнөдүк. Анан бир токой бар дегенден, ушу токойду издеп таап, токойдун ичи биртке салкын болот деп. Жакшы экен, бул жакта токойдун ичинде отургучтар бар экен, мусор салгычтар бар экен. Анан ошентип токойду аралап эле чыгып калсак, мүрзөгө чыгып калдык. Мүрзөдө толтура гүлдөрдү көрүп, тирүү кезинде берилбеген гүлдөр азыр болсо дайыма келип гүлдөрдү алмаштырышып, таптаза кылып жууп, жыйнап тазалап кетишет. Адам тирүү кезинде эмне үчүн ошондой кылынбайт деп бир сыра ой жүгүртүп койдук. Канчалык маанилүү тирүү кезде ушундай белектерди кылуу анткени өлгөн адам кантип жытын искесин, кантип кооздугун көрө алсын. Анан интервью алдым, кандай силерге Herceg Novi деп колумда микрофонду койбоймбу. Анан булардан интервью алып сурап, жактыбы деп. Биз негизи аябай бийиктиктебиз да, азыр силерге анча билинбесе керек. Бирок ошого да сүйүндүк да, чыдап ушул бийиктикке чыкканыбыз үчүн. Көрүнөрбү? Тоо деңиз ылдый жакта калды. Мына сага деп мен кара жоргондо билеп жибердим го. Сүйүнгөнмүн деп бири-бирибизге видео тартып бийлеп болгон эмоцияларыбызды чыгардык, тоонун үстүнө чыкканыбызга сүйүнгөн. Анан түшкөнгө да убакыт келди. Байкуш кичүү жээним аябай чарчап, улуу жээним аны колго алып биртке болсо дагы жеңилдик болсун деп көтөрүп түшүп атты, ошентип. Анткени чындап эле узакта көл жээкке чейин азыр түшүп барышчы. Чындап эле чарчай тургансың. Бирок биз сиңдим экөөбүз багынбай, ысыкка багынбай, кыйынчылыкка багынбай экөөбүз улам видеого түшүп, тартып бири-бирибизди позитивдүү болгонго аракет кылып, үй бүлөгө жакшы таасир этели, балдарга жакшы таасир этели деп. Анан кой деп, эми ушунча келип калыпсыңар, жүргүлө, силер меникине конокко келдиңер, мен силерди ресторанга киргизейин деп бир ресторан таап, ошол жака келсек, улуу жээниме аябай жакты ретро ресторан экен. Бүт сүрөттөрдүн баарындагы артисттерди, ырчыларды, кино артисттердин баарын тааныйт экен, америкалык, италиялык, баары мага көрсөтүп айтып берип атпайбы, бул тиги, бул деп сүйүнүп, ал ушундай ресторанга келген үчүн. Бул өзүнчө эле музей сыяктуу болду биз үчүн. Анан бул экскурсовод болду улуу жээним. Анан ошентип мен да кубанып калдым, жакшы эле ушул жерге алып келиптирмин, буларга жаккан жер деп. Анан заказды күткөнчө ошентип кыдырып, видео тартып, айтып берет, азыр унутуп калдым алардын аттарын, артисттердин сүрөттөрүнүн маанисин. Бул баардыгын билет экен. Абдан акылдуу. Негизи метис балдар акылдуу келишет, көп мындай памяти жакшы, көп нерсе кызыккан болушат да. Канча байкайм да, сулуу келишет. Тамагыбыз да келди, даамдуу тамактан жеп туруп, кайта дагы бир ачык музейге жөнөдүк, Шпаниоло деген. Бул жөнүндө да менин видеом бар. Бул Шпаниолого да чыгыш үчүн көрүнөрбү, тоого чыгып, эсиз болуп, тоонун үстүндө курулчу да илгери мунараларчы. Анан кийин тоонун үстүнө бирок чыккандан кийин көрүнүш сонунда ушул жерден күндүн батканын көрүп өттүк, мына айды да көрүп атасыңар. Анан кечке чейин жүрдүк, күндүн батканын көрүп, караң киргенден анан кайра үйгө кайттык, жөнөдүк. Үйгө баратканча дагы жолдон ушундай тепкичтерди көрүп, ошол эле мунаралардын капталдарына ушундай тепкичтерди да чыгып көрдүк. Анан уже караң кирип кетти. Сон көл жээкте да бир аз прогулка кылдык. Анткени кечинде да вечерний Herceg Novi'ни көрүп коелу деп. Жээним болсо курсаа ачкандан өзү тамагын өзү кылып жей берет экен. Апасын күтпөйт деле экен, молодец экен, самостоятельный экен. Мага түшүндүрүп көрсөтүп берип атат, кантип даярдап атканын. Аны мактап, азаматсың деп. Анан ошол менен биздин ушундай бир нече күнүбүздү бүгүнкү биринчи видеонун биринчи бөлүгүндө силерге айтып өттүм. Да экинчи бөлүгү болот. Ким билет, да үчүнчүсү да болобу, аябай узак болуп кетпеш үчүн бөлүп көрсөтөйүн дедим силерге. Силер менен силердин коучуңар Зузу Качиева бул жайындагы 24-жылдыгындагы менин туугандарым менен эс алуумдун бир бөлүгүн силерге көрсөтө кеттим. Анда эмки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, бөлүшүп, менин каналымды колдоп койсоңуздар, мен сиздерге абдан ыраазы боломун. Анда жакшы калыңыздар. Эмки көрүшкөнчө.